Ассалаумағалейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарға жалындуу ысык салам, туугандар. Ошо туугандар, баягы эсиңиздерде болсо, ошо 1-2 күн мурун деле айттым эле, ушул биздин урматтуу элим жерим деп иштеп аткан ажообузга каралоо жүрүп атат депчи. Анан ошолордун ичинде эмнегедир ушул Теңиз байкемдин дагы кечеги жазганы мага жакпады да. Интернетте ачсаң эле ошол тема болуп калыптыр. Мен да жооп иретинде Теңиз байке сизге мен дагы кайрылып коеюн. Машинада сиз да жаңы эле эфир кылып атыптырсыз. Машинада кетип баратасыз чет өлкөдө. Жапжаңы жыпта бир жапжарык жерде чыгып. Күн чыгып бир сонун жерде отасыз да, кыскасычы. Бирок биздин мекенге жетпейт, канча миң мамлекет жакшы болсо деле. Эми сөз андан эмес. Мо арттагы фонду көрүп эле таанып атсаңыз керек. Сүрөттү эмес, мо фондчу. Мен каяктан сизге видео кайрылуу кылып атканымды чет бучкагын көрсөтүп коеюнчу сизге. Могул жер сизге тааныш да, мисалы. Ошол Теңиз байке, мен жумуштамын. Ушу эрикпей сиз чыгарып аткан постторду көрүп, анан сизге мен да кайрылгым келди да. Аял экөө ажырашып кетип, анан бири-бирин жамандашат го, тиги мынтип койду, анан бул мынтип койду дегендей эле кабылдап атам да сиздичи, Теңиз байке. Азыркы тапта сиз эмнени башына эле айтып эле, кайсы бетиңиз менен кантип айттыңыз билбейм, бул Кумтөрдү Садыр эмес мен алгам депчи. Бул Садыр Нуркожоевич Кумтөр маселеси менен 2005-жылдан депутат болуп келгенден беричи зарлап, какшап, күн, түн мындай айтканда ушу элим, жерим деп балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Билди го. Ачка да калды мындай айтканда. Жакын деген адамдарын жоготту, түрмөгө отурду. Анан мен сизди жаман киши дегенден алысмын, Теңиз байке. Мен айтайын деген оюм, сиздин да бул Кумтөр болгон, сиз алган эмессиз. Бирок ошо алышканга сиздин бир аз салымыңыз бар десеңиз туурараак болмок да. Сиздин ооба бир аз жакшылыгыңыз бар экен. Бияктан кесиптештер менен дагы ушундай кандай эмне кылды эле деп. Бирок акырында сиз ушул Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин ушу текебер болуп кеткен ушундай жайыңыз бар экен да. Текебер болуп кеттирсиз да, сиздин көзүңүзгө эч нерсе көрүнбөй калган дейт да. Сиз даже элементарный ушул кээ бирки эжекелер, пол жууган эжекелер билесиздер, ошол сизге ушул фабрикага чыкканыңызда келип кайрылганда жаныңыздагы адамдарга ал тетигини ал, мен жаныма эмне жолотуп атасың, эмне карап турасың деген күндөрүңүз болуптур го. Сиз дато ушунчалыкка чейин көзүңүз май басып кетип, эми кыйынчылык келгенде элге эмнени түшүндүрүп атасыз, мен түшүнгөн жерим жок да. Сиз ойлогонсузда мындайчы, баягы билбейм эмнелер жазып атасыз, мен толук кандуу деле билбейм, бирок мен өзүмдүн пикирим. Сиз деле пикириңизди айтып атасыз, мен да пикиримди айтам да. Мына азыркы тапта мен Кумтөрдө эмгектенем, обычный эле кара жумушчу болуп эле. ЗИФте иштейм. Анан ушу сиздин ушул чыгарып аткан нерселериңизге таң калам да. Сиз ойлогонсуз, Кумтөрдү ушундай салым менен башында мен айтып өттүм го, сиздин бир аз да болсо салымыңыз бар экен, жардамыңыз бар экен, ал
Бирок Кумтөрдү сиз алган эмессиз, урматтуу Теңиз байке. Биздин президентибиздин эрдиги менен алынган бул. Сиз ойлогонсуз, мен кетип калсам, Кумтөрдү эч ким иштете албай калат. Кумтөрдү эч ким иштете албай калат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кумтөр жабылат, карызга батат, андай мындай деп ойлогонсуз да. Бирок урматтуу Теңиз байке, мен деген катуу металлургтар бар. Баягы нет незаменимых людей деген бар го. Баягы сиз кетсеңиз сиздин ордуңузду басчулар бар. Кыйын жумушчулар бар. Жаш поколение өсүп келатат. Алар силер азыркы өсүп аткан адамдар, азыркы иштетип фабриканы, ушундай эле земельный отдел, горный отделди алып барып аткан адамдар, силер окшош чет мамлекетте тартаңбай тейип тиякта биякта иштеп келген эмес. Ушу өзүбүздүн мекенибизден, өзүбүздүн ушул жерде иштеп, эмгектенип, окуп, ушул эле Кыргызстаныбызда окуп, азыр ошолор эң алдыңкы местода баратышат десем жаңылбайм. Албетте, ооба туура кемчиликтери бар. Эми баягы биздин Кыргызстан 30 жылдык тарыхыбызда тетиндей гиктин үйлөрүн салган эмес, мисалы да. Мына Кумтөрдү деле канадцтер башкарып келатып туруп, мына өзүнүн кыргыздарга туш болгондо бир аз кыйынчылыктар менен, но азыр түзөлүп, мына эмне деген миллион миллиард дегендер азыр мамлекетибизге түшүп, эмне деген мындай салыктар түшүп, сон болуп атат го. Эмне жакшы жагын айтпайсыңар? Теңиз байке, күндө эле ар нерсени айтасыңар. Кайсы бетиңер менен мен алгам деп айтып атасыңар. Ушуга уялсаңар болобу? Биздин да бир жолу кайталап баса белгилеп өтөм. Теңиз байке, сиздин жашооңуз сонун илгертеден бери, мындай айтканда өз эмгегиңиз менен, бирок тети канадцтер силердин тууганыңар болуп эле иштедиңер го канча жылчы. Канча жыл ошол жерде эмгектендиңиз да, мындай айтканда, укмуш зарплаттар мененчи. Анда илгери канадцтер сонун кезинде казып атканда эмнеге ошо илгери айткан эмессиз, ошол ажообузга кошулуп алып 2000 канчанчы жылдардан беричи канадцтер жыргап атканда, жөн эле четке алтын ташылып кетип атканда эмнеге ошондо чыккан эмессиңер? Бизге өтсүн, мынтсын, тиңсин депчи. Эми кайсы бетиңиз менен чыгып, алле анан, булле анан, мындай кылганбыз, анан андай кылганбыз дегенден уялбай элес берейин да, бир аз болсочу. Мен сизди сыйлачумун, мындай урматтачумун бир аз болсо дагы. Анткени мен бияка келгенде сиздин бир аз да болсо жардамдарыңызды, жакшылыгыңызды бар экенин анча-мынча элдерден уккам да. Ошол себеп менен сыйлачумун. Бирок кечеги постторуңуздан кийин Кумтөрдү садыр эмес мен алгам депчи. Анан да бир постуңузда жазып турсуз, мен алгандай мени кайра каматып, анан алле, анан булле дейт. Эмне силер мындай бир аз мыйзам барыбызга бирдей да. Айтып атпайм, акыркы күндөрү ушул сизди көп айтат да. Ал киши жакшы, бирок акыркы күндөрү көзүн май басып кеткен депчи. Сиз учуп кеткенсиз асманга. Асманга учкансыз, сиз кемчиликти бирөөнөн издебеңиз. Өзүңүздөн издеңиз да, мындай айтканда. Анан баары тең Аллахтын жазганы менен болот да. Аллах таалам каалабаса жалбырак жерге түшпөйт дейт. Анан ансандай наоборот жакшы ой пикирлериңизди жазат го деп ойлонуп атсам, мына азыр тетиги мен мындай эле бааладым да, толук кан уккан жокмун, бирок баалаганым ушул урматтуу президентибизди ар кандай каралоо жүргүзүп атканда сиз да чыгып алып туруп тигилер менен сүйлөшкөн окшойсуз деп ойлойм. Ал менин оюм да. Сүйлөшүп алып,
дагы бирөө айтса керек жанагындай. Сиз тигилерге мисалы биздин президентибизге таарынып атасыз да мындай айткандачы. Анан аларга кошулуп бирөө айтты да, ай кел мындай иште сен да, анан кийин кайра комтөрүңдү эмет деген депчи. Жок, урматтуу Теңиз байке. Биздин мамлекетибиз өнүгүп өсүп атат акырындык менен. Бизге эч кандай митингдин, жаманчылыктын, ар жак бер жактын кереги жок бизге. Биз тынч эле жашашыбыз керек. Ооба, бир аз кымбатчылык болуп атат, ар жак бер жак болуп атат. Бирок биздин эле өлкөдө болбой эле ал, баардык жерде болуп атат. Ошол себеп менен сиз тиги Канадада, Европада чыгып алгандар негизи элечи, ары чыгып алгандар эмне эле нааразы боло бересиңер билбейм да. Болбосо эмне деген жерлерибиз бар, сонунчу. Ошолордун бир жакшылыгын чыгарбайсыз. Анан Теңиз байке, сиздин таарынычыңыз ошол эле. Сиз кетип калганда комтөр жабылып калат, мен жок мынтип калат деп ойлогонсуз. Бирок укмуш аркада азыр жакшы кыйын металлургтар бар, ар кандай кыйын адамдар чыкты. Биздин мисалы менеджерибиз бар, Эмил Жаныбеков, таанысаңыз керек. Ал да өтө грамотный, өтө билимдүү. Еще окуйт, дагы мына иштеп атат, күн сайын дагы окуйт ал киши. Мисалы да, сизден ушул кесипкөй жагынан ушу биздеги комтөрдөгү кээ бир адистер ашса ашып кетет, бирок кем калбайт. Сиз антип эле асманга уча бербеңиз Теңиз байке. Токтотуңуз тиги жаман катындарча эле көрүнгөндө эле анан тигиле бүрле анан мындай болчу анан тиндей болчу деп эле таарынычыңызды жаза бербейчи. Ошол туугандар. Күндө эле карап коем, бир пост чыгат, бир карап коем, тигиндей пост чыгат. Анан эле кече карасаң эле садыр алган эмес, мен алгам деп чыкса болобу? Ой, жөн эле түтөгөн жерим түтөп кетти. Кантип ошондой ызы чуу канча нерв, ушу комтөрдү алам деп ажообуз баласынан, атасынан, апасынан, баардыгынан, нервинен, ден соолугунан айрылды го, туугандар. Анан келип туруп эле бирөө келип туруп мен алгам деп атса кандай болот экен? Мен деле чегарачымын, чегараны жалгыз чечкем десем тиги бирөөгө кандай болот мисалчы? Жок да 30 жылдык тарыхыбыздан да чечпейт беле, илгери эле алынбайт беле комтөрүндө. Илгери эле алынып калбайт беле. Тиги илгери эле чегарабызды чечип салышпайт беле. Андай кыйын экен Теңиз байке. Билбейм. Сизге чыгылып ушу жерди сагынсаңыз керек, өзүңүз билесиз, просто тилекке каршы буяк бул жактан эки жакты чыгарганга болбойт, мыйзамга кол коюп бергем. Ошол себеп менен ушу комнатамдын ичинен болсо дагы сизге кайрылуу кылып өз оюмду сиз окшош эле. Сиз кандай билдирип атасыз? Мен да сизге ушундай сиз окшош билдирип коеюн деп атам. Мына. Могул жер сизге аябай эле тааныш жер. Ушу жерден сизге салам. Айтайын дегеним, эки жаат болуп бөлүнбөй, анан ал эле бул эле дебей, ынтымакта, биримдикте жашайлы, туугандар. Сиз дагы өз жолуңузду таап, таарынычыңызды жазып, кечиримдүү болуп, сизден күнөө кетсе биз кечирип, ынтымакта болуп, андан көрөк мекенибиз өнүгүп өскөнүнө баарлап салымыбызды кошолу. Ассаламу алейкумдар, туугандар.